Мен өз видеолорумду кантип тартам жана кантип монтаждайм, кайсыл эффекттерди колдоном, музыканы кайсыл жактан алам. Бүгүн сиздерге ошол жөнүндө баарын тыктуу чечпей айтып бермекчимин. Алгач видеону монтаждап жатканда багында проблемный бир тема болчу. Фондо монтаждагандыктан мен үчүн чоң бир көйгөй болчу. Билесиздер, видеонун баардыгында водяной знагы бар. Мына ошол нерсенин мен водяной знагы жок. Кантип тартсам болот? Анткени водяной знак менен да бул видеону тартып монтаждап чыгаргам. Ал нерсе мага жакпагандыктан, неэстетично көрүнүп калгандыктан буну кантип жойсом деген ой бар болчу. Издеп атып, чындыгында мен өзүм далилдегем. Ал болсо бүт нерсе болот, бардык нерсени тапсаң болот деген. Google'га жазгам. Программа для монтажа без водяного знака деп жазгам. Ошол жерде көпчүлүк функциялар чыккан. Анан биросуна кирсем, ал жерде мына приложение скачать этишиң керек, андан кийин буну ала аласың деди. Хорошо. Ага кирдим. Андан кийин ошол без водяного знака KineMaster программасын скачать этип алгам. Мына KineMaster программасы менен монтаждап келгем. Бул жакта аябай сонун эмне үчүн анткени ашыкча функциялары жок. Видеоңду коесуң, аудиону коесуң, жана футаж, сүрөттөрдү кошумча колдонсоң болот. Ушунчалык жөнөкөй, айландырган эч нерсеси жок. Учурда CapCut же болбосо CapCut деп дагы аташат. Мына ушул программаны колдоно баштадым. Мисалы, адам видеону көрүп атканда кечке мен ушинтип эле сүйлөй берсем, адам мээси уйкусу келип калат экен да. Видеону өчүрүп салат экен же көрбөй коет экен. Мына ошондой болбош үчүн экранды жакындатып, кайра алыстатып, жакындатып, алыстатып ойноткон. Аны билгеним үчүн ошол нерсени колдоном. Анткени адамдын мээси уктабаш керек. Ойгонуңуздар, бул эффекти болгон үчүн да мен азыр учурда CapCut приложениясын колдонуп баштадым. Приложенияларды сен сүрөттөрдү өзүн эле кыркып, склеить этип, ушинтип кылсаң болот. Шрифти дагы өзгөчө шрифттер бар, бирок бир минусу бул интернетсиз иштебейт. Радиого келсек, YouTube'дун фонотекасына кирем. Видеого музыка алганда эч кандай коркпойсуздар. Мага блок келип калат, нарушение келип калат. YouTube'дун фонотекасын колдоно берсеңер болот. Штативке келсек, мен лампа штативди колдоном, диаметрлерин билбейт экен, бирок учурда мен мына гүлгө эле коюп туруп, киде гүл да, ишенесиздерби? Гүлгө коюп туруп эле прям размери бардыгы сонунда идеальный. Мен үчүн идеальный болгон үчүн ушул гүлгө эле коюп туруп, видеому тартатам. Өзүбүздүн обложкабызда маанилүү. Эле маани берчү эмесмин, өзүнүн сүрөтү боюнча эле калат эле. Да, бардык социалдык тармактарда ушул нерсе маанилүү. Обложкалары эстетично болуш керек. Кандай болсо ошондой болуш керек. Сыртында окмуш сонун сүрөт, бирок ичине кирсеңиздер, формам окшошпойт, же болбосо башкача да. Демек, сиздин видеоңуз менен сүрөтү бирдей болуш керек. Көрүүчү сиздин видеоңузга кирип көргөндө, сырты жалтыраак, ичи калтыраак дегендей болбош керек да. Сырты менен ичи бирдей болуш керек. Мушкасын даярдадык. Ал жерге тексттерди жазсаңыздар болот. Муну кайсыл программадан жасасаңыздар болот. Мен Canva программасынан жасайм. Бул жерде бесплатный, бирок бул дагы интернет менен иштейт. Каалаган шрифттериңизди койсоңуз болот. Сонун элементтер бар, графикалар бар, графический сүрөттөр бар да. Ыңгайлуу, аябай сонун. Сүрөттөр плакери дагы, акылуусу дагы бар. Мына ошолорду көрсөңүздөр болот. Негизи компьютерде дагы приложенияны установка кылдым. Adobe Premiere Pro. Профессиональный монтаж болгон үчүн эптей албай атам да. Дагы YouTube'дан кайра мен видеолорун көрүп, кантип монтаждаш керек, кантип эффекттерди колдонуш керек, мына ошолорду жакшы үйрөнүш керек экен. Азыр учурда мен ал нерсеге убактым болбой аткан үчүн мага эң ыңгайлуу телефон. Видеомду тартам, кадимкиде азыр тартып бүткөндөн эле керексиздерден кыркам. Муну кайсыл учурда жасайм? Иш кылып атканда тык телефонду алам, монтаждап. Убактым болгондо эле 5-10 минутта арада монтаждап коём, текстин коём. Мына видеом эч кандай эффект колдонбойм. Натурально, естественно, кандай видеого тартылса, мына ошондой эле коём. Анткени эстетика в тренде. Сценарий жок болсо, ушул болот. Негизи ар бир видео тартарда мен мурда сценарий жазымдан мынаны айтам, жана мындай деп айта турган нерсеңди жазганга мүмкүнчүлүк болбой калат. Анан сен аны сразу эле оюңда айтып берген аракет кыласың, бирок ошол учурда керде жетпей калат, унутуп каласың. Адам мындай экен да, ой мен сонун камерам болуш керек, штативим болуш керек, петличный микрофонум болуш керек, софтбоксум болуш керек, дегендей болушум керек дегенде, биздин максатыбызды бизден алыста турчу бир факторлор экен. Шылтоолорго сиз сынбаңыз. Максатыңыз барбы? Көздөгөн максатыңызга аракет кылыңыз. Кыялдарыңызга жетиш үчүн бул максаттар коюлган. Туурабы? Мына ошол максаттарды сиз зерикпестен аткарган аракет кылыңыз. Анткени сиздин кыялдарыңызга башка эч ким жетип бербейт. Же колуңузга салып бербейт. Аларга сынбастан алдыга көздөй аракет кылыңыз.